Айтыңызчы, менин кымбаттуу угарманым. Сиз жоопкерчиликтүү адамсызбы же жоопкерчилик деген сөздү укканда эле качканга даярсызбы? Бул бөлүмдө мына ушул адамдын жашоосун аныктаган жоопкерчилик жөнүндө сөз кылабыз. Бул жакта жоопкерчиликтин эмне тиешеси бар эле деген суроо туулушу мүмкүн. Мен буга биздин жашоо турмушубуздагы ийгилигибиз же жолу болбостугубуз ушул жоопкерчиликти кандай деңгээлде кабыл алгандыгыбыз менен аныкталат деп жооп берет элем. Сиз жашооңузда болуп жаткан жакшыбы, жаманбы, баардык окуяга, кырдаалдарга, сезимдерге, нерселерге толугу менен жооптусуз. Эсиңизде болсун, жакшы окуяны да, жаман кырдаалды же окуяны да жашооңузга өзүңүз гана алып келдиңиз. Бул акыйкаттуу чындык. Мындай жаңы көз карашка ишенсеңиз, ишенбесеңиз да ал өз ишиңиз. Бирок мыйзам кодексинде айтылгандай, мыйзамды билбегендик бизди жазадан куткарбайт. Ошондуктан биз жашоонун бул улуу мыйзамын канчалык эртерээк билип, ага түшүнсөк, ошончолук өзүбүзгө жакшы болот. Биз жашообузда болуп жаткандын баардыгына 100% жоопкерчиликтебиз. Оба угарманым, мындай чындыкты кабыл алуу оңойго турбасын билем, бирок башка айла жок. Биз качан баардыгына жоопкерчилигибизди сезгенден баштап, биздин жашоо турмушубуз чындап оң жагына өзгөрө баштайт. Бирок тилекке каршы биздин көпчүлүгүбүз мындай жоопкерчиликти алганга даяр эмеспиз жана алгыбыз да келбейт. Бизге жоопкерчиликти өзүбүздүн мойнубузга алгандан көрө башкаларды күнөөлөп койгон абдан оңой. Эгерде башкаларды күнөөлөгөн жагынан дүйнөлүк таймаш болсо, анда мындай таймаштын жеңүүчүлөрү тилекке каршы абдан көп болмок. Анткени биз бирөөлөрдү күнөөлөмөйдү адатка айлантып алганбыз. Мисалга, мурунку тажаал аялымдын айынан ушундай турмушта жашап жатам. Менин эмгегимди башкарма деги баалабай койду. Деги президентибиз оңолбой койду го. Мамлекет мени карабай койду. Иштегенге иш жок. Менин ушинтип калышыма ата-энем күнөөлүү. Менин бир туугандарым мага каралашпай койду. Чиновниктер, акмактар, иштеген акчамдын көбүн жеп алышып жатышат. Ушундай аз айлыкка кайсы жинди иштесин? Менин балама мугалимдер жакшы тарбия бербей, ушуга жетип олтурат. Менин өсүшүмдү кесиптештер көрө албай, мага бут тосуп жатышат. Ушундай аз айлыкка мен кантип бай болмок элем? Ушундай жаман мамлекет болуп жатканына мен күнөөлүү бекем. Врачтар акылсыздар болгондо мен мындай оорубайт элем. Мен өзүм араң жашап жатсам, кантип бирөөгө жардам бермек элем? Ал эмес, жаратылыш табиятты да күнөөлөгөндөн тайманбайбыз. Жок дегенде бүгүн жамгыр жаабай койсо болот беле? Ушул күндүн ысыгы менин кан басымымды көтөрүп оору кылды. Кечеги катуу шамал болбогондо менин кымбат баага сатып алган шапкем өзүмдө калат беле? Аттиң ай, жана башка ушул сыяктуу. Мындан да болбой калганда, Кудай ушинтип жаратып койсо эмне кылам деп Кудайга шылтоолоп кутулабыз. Ошентип биз бир байкуштун бет кабын, маскасын кийип алып, өзүбүздөн башканын баарын күнөөлөп калабыз. Ал эми биздин мындай ой жүгүртүүбүз бизди алдыга жылдырбастан, тескерисинче артты көздөй тартаарын көбүбүз билбейбиз. Ошондуктан менин урматтуу угарманым, биз мындай ой жүгүртүүнү аң сезимибизден кууп жок кылышыбыз абзел. Сөзүм кур болбош үчүн Европада болгон бир окуяны баяндап кетейин. Бул окуя биздин жоопкерчилигибиздин тигил же бул натыйжасын берерин айдан ачык көрсөтөт. Бир жаш жигит 2 киши өлтүрүү фактысы боюнча түрмөгө түшөт. Бул окуяны бир-эки журналист чагылдырып, ал кишиден мындай кылмыш жасоого эмне түрткү болгондугун кийин сурашканда, ал кандай кыйынчылыкта жашаганын, атасы күнүгө ичип келип апасын сабай бергендигин, ал эми алардын ичип жегени болсо атасын уурдап келгендери болгондугун айтып, акырында ушундай жашоо шартта менден дагы кандай адам чыгышын күттүңөр эле деген суроолуу жообу менен аяктайт. Чын эле, анан кандай адам чыкмак эле деп бүтүрсөк болот эле. Бирок журналисттер бул адамдын эгиз бир тууганы бар экенин угуп калышат. Муну угаар менен алар ошол бир тууганына жетип барышат. Бирок аларды таң калтырып, анын эгиз бир тууганы толугу менен эгизинин карама каршысы болуп чыгат. Ал белгилүү адвокат, элдин урмат сыйына татыган, 2 баланын бактылуу атасы, бактылуу үй бүлөнүн ээси болуп чыгат. Аң таң болгон журналисттер андан да жашоо турмушу жөнүндө айтып берүүсүн суранышат. Ал да кылмышкер эгизинин айткандарын баарын айтып берип, акырында кичинемден ушунун баарын көрүп олтуруп, анан мындай жашоо эмнеге алып келерине көзүм жеткен соң, мен мындан башкача боло алмак эмесмин деп сөзүн аяктайт. Мына угарманым, бир ата-эне, бир үй бүлө, бирдей жашоо шарты, бирдей чөйрө. Бирок таптакыр 2 башка жыйынтык. Бирөөсү жоопкерчиликтин маани-маңызын билген эмес, же билгиси да келген эмес. Бирөөсү бардык жоопкерчиликти өзүнө алып, өз тагдырынын ээси болгон. Негизи адамдардын ой жүгүртүүсү 2 типте болот экен. Аларды мен шарттуу түрдө байкуштун ой жүгүртүүсү жана тагдыр кожоюнун ой жүгүртүүсү деп атап койдум. Байкуштун ой жүгүртүүсүндө жүргөн адамдар эч качан өзүнө жоопкерчиликти алышпайт. Алар үчүн
ар дайым күнөөлүү киши же бир окуя, кырдаал же дагы бир нерсе табылат. Алар жок, болбой калды дегенде өздөрүн күнөөлөп жатып калышат. Мен ушундай акылсызмын. Менин өмүр бою жолум болбоду. Тагдырыма жазганы ушул туура. Менин кебетемди көрүп эле адамдар желмогузду көргөндөй болуп качышат. Мен эч качан ийгиликке жете албайм. Байлык, бийлик, бакыт таалай дайыма менден айланып өтөт. Мен бул оорудан оңолбой калдым окшойт, жана башка ушул сыяктуу. Башкалардан да өзүн өзү күнөөлөгөн адам жан дүйнөсүнө, жашоо турмушуна, тагдырына эки эселеп балта чапканга барабар. Ал адам өзүн урматтабай, сыйлабай калат. Анын ою, көңүлү, сезимдери дайыма терс ойлордун атмосферасында болот. Бул болсо жашоо турмуштун туңгуюгуна түшүп кетүүгө түптүз жол болуп эсептелет. Андыктан менин сүйүктүү угарманым, эгерде сизде да ушундай ой жүгүртүүлөр болсо, мындан арылууга болгон аракеттериңизди жасаңыз. Эч кимди күнөөлөбөңүз, эч кимге жөн жай эле сын пикир айтпаңыз, эч кимди ушактабаңыз. Албетте, муну аткаруу кыйын, бирок сиз экөөбүз эч качан аракетибизди токтотпошубуз керек. Негизи билесизби? Мен өзүмдүн жашоомө өзүм гана жоопкерчиликтүү экенимди биле электе мурда байкуштун ой жүгүртүүсүндө жүргөн адамдардын эң көрүнүктүү өкүлү болчумун десем жаңылышпайм. Менин жашоо турмушум пессимизмдин агымында өтүп келген. Бардык нерсеге терс көз карашта болчумун. Жан дүйнөмдү болсо коркунуч, күмөн сезимдери толук ээлеп алган. Албетте, мунун баары кечээ эле пайда боло калган жок. Мунун баары мени кичинемден эле ээрчип, улам жашоомо кошулган жаңы тажрыйба, аны дагы тереңдете көмүскө сезимиме орнотуп келди. Мен жолуккан адамга эле жашоомдун кандай кыйынчылыкта болуп жатканын, кандай акча табуу кыйын болуп жаткандыгын айтып наалый берчүмүн. Андан да кызыгы, мен аларды айтсам, мени угуп олтурган досторум же тааныштарым өздөрүнүн жашоо турмушунун кыйынчылыктарын айтышып, кыскасы кимдин жашоосу абдан кыйын болуп жатса, ошол жеңип кеткен сыяктуу болчу. Андан кийин баарыбыз чогулуп алып, кошунан итинен баштап, мамлекеттин башкарган төбөлдөргө чейин жамандап, кыскасы биз кулактарын кызартпаган адам калбачу. Азыр ойлоп көрсөм, биз ошондой жашоо турмуш шартын өз колубуз менен күнүгө бүртүктөн бүртүк калтырбай, там кургандай эле куруп жаткан турбайбызбы? Биз ойлорубуз менен, сезимдерибиз менен ушундай кыйынчылыктардын дайыма болуп турушуна көмөк көрсөтүп жатыптырбыз да. Ооба угарманым, бардыгына өзүбүз гана жооптуубуз. Кандай тагдырды курсак дагы биз ага толугу менен жоопкерчиликтебиз. Кээ бир адамдар мындай көз карашты кабыл алышпай, жараткан маңдайга жазып койгонда, ал тагдырыбызды биз өзгөртө албайбыз деп өздөрүнүн жолу жоктугун же жашоосунда болгон кыйынчылыктарды Кудайга шылтап коюшат. Мен билбеймин, мүмкүн ар бирибиздин маңдайга жазылган бир улуу тагдыр же бул дүйнөгө келген бир улуу себеп бардыр. Бирок менин таптак көзүм жеткен бул жаратканыбыз бизге жашоо менен бирге эң чоң байлык, тандоо эркиндигин бергени. Ар бирибиздин жашоо турмушубуз бул ар кандай сыноолордун, ар кандай жашоо көрсөткөн сабактардын тизмеги болуп эсептелет. Ошол ар бир болуп жаткан окуяда биз өзүбүздүн гана тандообуз менен бир чечим чыгарабыз. Ал эми бул чечимибиздин байкуштун ой жүгүртүүсүндө же тагдыр кожоюнунун ой жүгүртүүсүндө чыгарылышын, ал чечимден чыккан натыйжасы же жыйынтыгы көрсөтөт. Негизи байкуштун ой жүгүртүүсүн карманган адамдардын бир жалпылык белгилери болот экен. Мындай белгилердин негизгилерин америкалык мультимиллионер, оратор, бизнес-тренер, көптөгөн байлык жасоо жөнүндөгү бестселлердин автору Харв Экер өзүнүн «Миллионердей ойлон» деген китебинде өтө жөнөкөй көрсөтөт. Анын изилдөөлөрү боюнча байкуштун ой жүгүртүүсүндөгү адамдар төмөнкүдөй жалпы 3 белгиге ээ болот. Биринчиси күнөө коюу. Мындай адамдар үчүн дүйнөдөгүлөрдүн баардыгы күнөөлүү. Жанындагы жолдошунан баштап Американын президентине чейин. Бул адамдар өздөрүнө жоопкерчиликти алгандан көрө башка бирөөнү күнөөлөп такыр болбой калды дегенде алар өздөрүн күнөөлөгөнгө өтүшөт. Экинчиси актануу. Мындай адамдар эч кимди күнөөлөй албай калганда өздөрү актана башташат. Мисалы, мен бул жумушту кылганга алым жетет. Бирок мен мындай иш баштайын дедим эле, бирок жана башка көптөгөн бироктор. Үчүнчүсү арыздануу. Мындай адамдардын арманы аттын башындай. Алардын жүргөн жери арыз, арман. Албетте, наалып жүрүү аларга жакшы нерсени алып келбестигин билишет. Бирок арыздануу менен булар өздөрүнө башкалардын аёо сезимин пайда кылып, азыраак болсо да көңүл борборунда болгонго умтулушат. Ал эми ар бир адам өзүнө көңүл буруу үчүн көптөгөн аракеттерди жасайт. Бирок наалыган адамдар бат эле элди өзүнөн алыстата баштайт. Ар дайым наалып, арызданып жүргөн адам бул басып жүргөн жолу болбостуктун образы, алардын жашоосу дайыма кара жолдон чыга албай караңгылыкта жүрүп өтөт. Мен сизге айтаарым, ушул 3 белгини жазып алып, үйдөгү, жумуштагы көрүнүктүү жерлерге илип коюңуз.
Качан сиз бир маселени чечерде же бирөө менен сүйлөшүүдө ушул 3 белгинин бирөөсүнө кабылсаңыз, анда буларды карап алып, кандай ой жүгүртүүдө экениңизди билесиз жана абалды өзгөртүүгө аракет кыласыз. Бул болсо ички өзгөрүүгө чоң түрткү болот. Ал эми тагдырдын кожоюнунун ой жүгүртүүсүндөгү адамдар кандай сапаттарга ээ экендигин баарыңыздар эле түшүнүп калсаңыздар керек. Бул адамдар өзүнүн жашоосуна болгон жоопкерчилик толугу менен алышат. Алар үчүн бул дүйнөдө болбой турган эч нерсе жок. Алар бир пайда болгон кыйынчылыкты ийгиликке болгон дагы бир тепкич катары кабыл алышат. Алар эч качан кыйынчылыктарга багынышпайт. Алар дайыма бактылуу адамдар. Мындай адамдар бардык жагынан жетишкен, байлык, бактылуу үй бүлө, жагымдуу чөйрө, дайыма урмат сыйга ээ болушат. Алар өтө жөнөкөй, ошол эле учурда улуу адамдар. Эч качан жардамына аяшпайт. Ар дайым кайрымдуулук акцияларына жан дили менен катышышат. Бул адамдардын максаттарына умтулушун бир чекитке атылган жебеге салыштырса болот. Бардык алдыдан чыккан кыйынчылыктарды жиреп өтүп, акыры максатына жетет. Бул адамдардын жанында өзүңдү бактылуу сезесиң. Бул адамдардын сөзүн угуп эле тургуң келет, анткени алардын сөздөрү кылган иштери менен дал келет. Бул адамдар эч качан өзүнүн кылган ишине башка бирөөнү күнөөлөбөйт. Алар арыздануу дегенди билбейт. Алар эч качан актанбайт. Ал болгону болгондой жүрөгү менен кабыл алат. Акырында мындай адамдар өз тагдырын өздөрү курушат жана курган тагдырларына ар дайым ыраазы болушат. Мынакей угарман, эми тандаңыз, кандай ой жүгүрткөн адамдардын катарына кошулгуңуз келет? Байкуштар тобунабы же тагдыр кожоюндарынын тобунабы? Бардыгы сиздин гана тандооңузда. Өзүңүздүн тагдырыңызды өзүңүз жаратасыз. Менин сүйүктүү замандашым. Демек, жоопкерчилик бул жан дүйнөңүздү ойготуунун жана анын эркиндигине чыгуусунун экинчи улуу жолу демекчимин. Бул маалыматтар Касымбек Жунусалиевдин Ойлон, ойгон деген китебинен алынды. Сиздер менен өнүгүү таблеткасы болду. Кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө. Пайдалуу ролик бизден, лайк менен комментарий сизден.